Assalamu alaikum. Dostlar, tuğanlar, жана биздин YouTube kanalдын катталуучулары. Биринчиден кутман таң. Эмне деп, эмнеден сөз башташты дагы билбей турам. Facebook'ta, акыркы убактарда чек ара боюнча аябай көп бузуучу болуп атат. YouTube'га кирсең деле ошол эле көрүнүш. Бул боюнча митингде болду, Садыр Жапаровго кайрылышты, элге чыгыңыз деди. Аны көрүп атасыңар YouTube'дан же Facebook'tan. Мага эң эле кызыгы шайлоого чейин, шайланганга чейин Садыр Жапаров буту күйгөн тооктой болуп, жан жөөкөрлөрү менен, жанагы жүгүрүктөрү менен ар кайсы региондорго барып, бир карасаң көлдө, бир карасаң чүйдө, бир карасаң Ошто, Баткенде же Жалал-Абадта. Жанагы көк жилет, көк футболка, көк байрактарын желпилдетип көтөрүп жүрүшкөн. Мен кызматка эле киришсем, мен баарын жыргатам, мен баарын кыйратам, чечем. Ооба, ооба, ооба. Ким эмне суроо берсе да ооба. Жазып койгула, номерин алып койгула деп баарына ооба деген убаданы берип гана кутулган болчу. Эми кылганын көрүп атасыңар. Көрдүңөрбү? Жыргатат, кыйратат деген Садыр Жапаровдун элге кылган мамилесин көрдүңөрбү? Кече чыкпай койду. Элге чыкпай койду. Кече кыйкырып бакыргандар же Садыр Жапаровду шайлагандар бүгүн каякта жүрөсүңөр? Башыңарды алаңарга катып, уялып, тынчып, жоголуп кеттиңерби? Эмне болдуңар? Өзгөчө Россия жана Россиянын борбору Москвадан туруп алып кайбыр жазып атпадыңар беле? Мекенчил деп. Садырга добуш бергиле деп чакырып таштап аткан мигранттар кайка кирип кеттиңер? Башыңарды алаңардан чыгаргыла. Жана эл башкарып, 5-10 адамдын башын бириктирип, моунда ак каска кийип, өздөрүн тим эле жетекчи кылып, эл менен иш алып барган адам кылып көрсөткөн кыргыздын кыйындары, жана шын кийип жүргөн кыргыздын кыйындары, моунда ак каска кийип, бригадир болуп жүргөндөр. Бир үн катып, бир үнүңөрдү чыгарып, силер деле бир бала деп койбойсуңарбы? Көп адамдар жазат. Мен жеке кат курчунума мессенджер аркылуу чек ара боюнча көп эфир кылып адамдарды чакырыңыз. Мындай элдин ою кандай болуп атат, ушул боюнча көбүрөөк айтып турсаңыз деп көп адамдар жазып атат да, ушу бизге окшогон эле катардагы карапайымдар. Эми алардын баарын ишке ашырып, күндө эле кайра эфир кыла бергенге убакыт болбойт экен. Бизде да жашоо тиричилик, бала чака, үй бүлө дегендей курсакта болуш керек, жашаш керек. Убакыт болгондо колдон келишинче Facebook'tan эфир кылып атабыз достор. Буга чейин канчалаган эфирлерди уюштурдук Facebook'tan, канчалаган көйгөйлүү маселелерди айттык. Эми мындан биягына ошол шайланган Садыр Жапаровдон сурагыла. Ошого талап койгула. Президент болуп отурат. Сокеден сакенин айырмасы барбы, жокпу? Айырмасын көрүп байкап атасыңарбы, же байкалган жокпу? Арзан пиарды токтоткула. Иш жасабай туруп эле кече мына министри Марипов али кылган ишинин дайыны жок, бир-эки катуу сүйлөп койсо, аны уже пиар этип жатып калышты. Мен барам, эскертип коеюн деп. Барсаң эскертпей эле бара бер. Эскертпей бар. Эгер билсеңер, мына Жалал-Абадтык туугандар жакшы билет, өзгөчө улуу муундун адамдары. Бекмамат Осмонов биринчи жолу Жалал-Абадка жетекчи болуп, губернатор болуп келген учурларда, эми биз ал кезде жаш бала болчук. Айыл аймактарга, райондорго, айыл өкмөттөргө барганда ошол киши айттырбай барчу. Улуулардын баары билет. Мындай күтүүсүздөн барып, кабинети болобу, башка жерде болобу, кармап алып жетекчилерди. Ошол жерден анан жазасын берип, иштегендерге алкыш айтып, иштей албай нымтырап, элди алдап жүргөндөрдү сөгүп, керек болсо уруп да жүргөнүн муну Бекмамат Осмоновго шопур болуп, ага водитель болуп ташып жүргөн акелер айтып жүрөт. Бекмамат Осмоновдун мүнөзү өтө катуу болчу. Чыныгы эркектин мүнөзү бар эле. Чыныгы жетекчинин мүнөзү бар эле. Урат эле иштей албаган жетекчилерди деп. Бекмамат Осмонов губернатор болуп келгенде мен билгеним, укканым эми. Ошол убактарда 2 райондун акими корккондон кызматтан кетип калган деп айтып жүрүшкөн. Корккондон, эми бул биздин каныбызды ичет деп.
Ошондой жетекчи керек. Анан булар алдын ала айтып, эскертип, мен барам. Анан даяр тургула деп. Эми аны уккан акимдер албетте даярланат да, жолдорду шыпыра коет, көрүп атпайбызбы? Жолдорду тозот. Кортеж жанагындай спикер келсе дагы, же министр келсе дагы жолдордун баарын тосуп, пробка кылып, бүт даяр калган сценарийда элди алдоо мунун баары. Токтотуш керек. Мындай нерселерге чек, же болбосо точка коюш керек, туугандар. Проблема али чачтан көп. Мына президенттиңер шайланды. Кыргызстанда жүргөндөр, жана алыста жүргөндөр. Садыр Жапаровго добуш бергендер өзгөчө. Уялып калдыңарбы эми? Иштей албай атат деп. Кече дебатка барбай, дебаттан качып жүргөндө эле уже мунун көчүгү бок, же болбосо мындай күчтүү лидер чыкпашынан кабар берип аткан. Болбосо кече дебатка барып, ошол жердеги суроолорго жооп берип, так өзү дагы тигилерге суроо берип, ким жер сатты, ким бала бакча сатты, баарын ордуна койсо болот эле. Алар ушакчы экен, ал жерде ушак айтат экен, мен ушак айтпайм деп туруп, өзү болсо ушак айтып, ушакчылардан да төмөн болуп жүрөт. Жана ким бир айткандай, Садыр Жапаров ажоо эмес эле блогер болуп алыптыр. Ар кимге жооп берип коюп, Фейсбукта отурат дейт. Фейсбукта жооп бербей, элге чыгып жооп бербейсиңби? Мейли бир 10 метрден, мейли 20 метрден аралыктан алысыраак элге жакындабай. Жанагы аралыктан иштөө боюнча тиги коронавирустун эрежелери боюнча эми Россияга барат экен, ошого даярланып атыптыр дейт. Элдин шору чийки бышпаган лидерди шайлап тандап алдыңар, дагы көп ыйлайсыңар. Эгер мындай болчу болгон болсо. Азыр дагы шанс бар Садыр Жапаровда. Же элди тандап, мындай чоң-чоң реформаларды жасаш керек, жанагы пиардын кереги жок, рекламанын кереги жок, ишинин жыйынтыгы жок, жөн эле реклама, пиар. Эл да ага ишенип алыптыр. Кылган иши менен көрсөтсүн. Же ууру коррупционерлерди тандап, эскилер менен оролошуп, чубалып жүрө берет. Же элди тандап, мындай бир нормально бир иштерди жасайт. Эгер оюңар болсо, комментарийга жазгыла достор.